Assalamu алейкум. Жыңгыз Шер каналынын катталуучулары, подписчиктери, лайк басып, ушул бир адамга мотивация берүүчү видеону бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Может, ушул видео аркылуу бир адамга мотивация болуп ишке кирип кетиши мүмкүн. Бул мына экинчи бөлүмүбүз. Биринчи бөлүмдө тарткандай арткы эме боюнча, телескоп боюнча, арткы ковуш деп коеюн. Мына айттым эле, задний вид. Мына мындай көрүнөт. Бул жаңы айдаганы үйрөнгөн водительдер үчүн. Мына арт көрүнбөйт. Ошон үчүн шашпастан назад бергенде мына мынтип караш керек. Кайрылып караса көрүнөт. Бул өзүнүн машинист-трактористтин коопсуздугу үчүн. Эми анда эмесе кабинадан баштасак. Панельный прибор. Как машинаныкындай эле жүргүзгөндө. Чек өчтү кадимкидей. Полоборот жүрөт. Бардык GCB мен башында айтып өткөндөй, GCB 3 менен GCB 4-түн айырмасы эмнеде? Автомат жана полуавтомат. Автомат дегени бул полный автомат да. Полный автомат мындай болот. Бардык скоросттары как жана караныкындай. Назад, вперед, артка, алдыга. И биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Болду, айырмасы ошодо. Анан пол автомат дегенде, нол жерде рычаг болот. Кадимкидей скоростка салып, 2 болсо 2ге салып, 3 болсо 3кө салып, айдап кете берет. Караныкында калтыр муну басып. Мына болду, ушинтип айдай берет. Эми ал GCB 3кө буюрса жакында барамын, бул жерден иштен кетип баратамын. Анда деле толук видео обзор кылабыз GCB 3SX-те. Эми боюнча келсек, дагы эле кабинада мындан баштадык. Ручной тормоз. Ручной тормоз бул жакта, оң жакта. Иштегенде өзүнүн коопсуздугу үчүн арткы эми бул основной GCB-нин бардык түрлөрү Россиянын рыногунда кенен таралган. Азыркы учурда типа мода деп койсо болот. Кайсыл жерге барбасын, GCB көп, опыт работа деп требует. Ошого өзүнүн коопсуздугу үчүн арткы ковуш менен иштегенде ручникти обязательно көтөрүү керек. Бул ручникти көтөргөндөн кийин бул скоростка салганда пишать этет, мындай чыйкылдап кетет, мындайча айтканда. Ручнойдун настройкасы деп коеюн. Ручной жаман кармап калганда муну часовой стрелка айлантыш керек. Часовой стрелка айланса, бул трос тартылат, мунун ичинде трос бар. Дискага кеткен карданын, ошол тартылып калат. Экинчи ковуштар боюнча. Бул ковуштар, бул алдыңкы ковушты иштете турган. Бул жака кылса көтөрөт, ылдый кылса түшөт. Бул жака кылса ковушту, например, мындай кылат. Өзүнө түртсө, ковушту ачат, төгөт, мындайча айтканда. Экинчи рычаг боюнча бу челюсть деп жаагыны астында ковуш эки ачып, жанагы видео обзордо көргөнүңөрдөй карды алганда муну рычаг менен алынат. Ошол. Рулдун оң жагындагы бул включатель поворот. Включатель поворот, бул жеринде дворниктики. Муну деле дворникке иштетсе болот. Бул бир эмеде ылдамдыкта иштейт, а бул тез ылдамдыкта. И муну басса суу чачат дворникке. Анан кийин эң керектүү жери эме болбойт. Муну акыркы краповый режим деп коет. Бул 4 баллону
жанагындай машинанын изине түшүп алып же тыгылып калганда муну эң акыркыга кульчат эте турган болсок, например, баллонду аяк бияка бурганда баллон бир жака төртөө тең бир жака карап бир ямадан бир жерден чыгышка жардам берет. А бул ортодогу мына азыр бул чекеде турат. Чекедеги бул азыр рабочий режим дейт. Иштөө учурундагы эмеси коюла турганы. Иштөө учурунда муну 2 выдыдан 4 выдыга коебуз. 4 выды болгондо 4 баллон тең айланат. Муну 4 баллон тең бурулат бул рабочий объекттин ичинде. А бул экинчи режим болсо, экинчи режимде транспортный положение дейт. Көчөдө жүрүү эрежеси. 2 выдыга койдук, алдын өчүрдүк, только арткы баллон тартат. Муну ортого коебуз, чтобы арканкы баллон айланбаш үчүн. Көчөдө катуу ылдамдыкта жүргөндө арткы баллон айланса, тракторду бирөөнү арткы менен илип сүзүп ала турган положение келет. Ошон үчүн муну транспортный режим дейт. Муну айтып өттүм. Муну көчөдө жүргөндө катуу бул 4SX, 3SX болсо 35 максимальный скорость жолдо жүргөнү, нормальный. А бул 4SX 40 км час деп коет. 40 км чейин жүрө алат 1 саатта. Ошон үчүн иштеген убакта жакшылап эске тутуп алабыз. 4 и переключатель нол жакта туруш керек. Болду болгону. Ошол эң главныйсы мында ошол. Беларусь айдаган, Т28 айдаган водительдер болсо эгер, муну спокойно айдайт. Болгону эң кыйын нерсеси ушу коопсуздук өзүнүн. Ямада иштегенде арткы лапаларга аны деле отдельный 3-чү бөлүмдө тартып чыгарабыз. Фанера жыгаштарды коюш керек. Лапа себеби бардык арткы жүктөрдү эме кылат, өзүнө басат. Но лапа болот. Ушундан лапа түшөт арткы дөңгөлөктөрдү көтөргөндө. Ошон үчүн бир жыгач коюш иштеш керек. Бир ямагыны көбүнчө буну менен казмай болот да, өзүнүн водительдин коопсуздугу бу. Көбүнчө арткы кош менен иштейт. Ушулардын түгүнө сөзсүз чоң жыгач доскаларды коюш керек. Чтобы түшүп кетпеш үчүн ямага казган жерине. Мунун глубинасы арткы кош менен казганда, реальный казганы 4,5 метр казалат бул. Жакын турса, алыс турса 4 метр, 3 метр аркылуу болот. Эми ал турушуна карайт, өзүнүн коопсуздугуна карап иш кылыш керек. Панельге келсек дагы. Бул печка. Бул көбөйтүү азайта турган. Бул печка 3 режимде иштейт. Бул көбөйтүү, бул циркуляция салон, воздух салонго таза аба киргизгени. Мунун арт жагында бул жерде салонный фильтр болот, сырт жактан келет. Бул ручной газ. Арткы эмесини арткы коушта иштегенде ручной газды тартып коет. Мен азыр главный жерин көрсөтөйүн. Эми жесип айдагандар главный ошо артын билиш керек да. Артын билиш шарт. Мынакей. Мында оборот көрсөтөт. Мында спидометр жок. Мынакей 1200 миңден көбүрөөк оборот. Бул көрсөткөндөр оборот 1200 оборот кылдым. Ушул оборотто 1100-1200 оборотто тракторго күч келбей гидравликага двигателге кенен иштейт. Ушул эмеде болуш керек. Эмеси болсо тихотто турганы азыр меники көбүрөөк. Муну мен эме кылышым керек. 7000 оборотто туруш керек. Минимальный 7000 оборот болуш керек. Бул жерде кондиционер. Бул эме боюнча, бул үстүндөгү маячок, сигнальный маячок иштеп турат. Бул передний жарык берүүчү фарлар. Экинчи, бул коушта алдыда иштегенде, эгер бир жерде планировкалык жер тегиздеген учурда бул кнопканы басат дагы. Рычагты, биринчи рычагты бул жака кылып до конца ылдый кылып коет. Мынакей.
Бул ушу положенияда калды. Коуш бир темте алып кете берет. Болду мына. Андан кийин отбойный молоток. Отбойный молотоктун кнопкасы. Отбойный молоток артка уланат. Аны деле отдельный видео жүктөйбүз. Бул отбойный молотоктуку, а педали артта сол жакта болот. Кнопкага окшогон. Ушуну сол бут менен эле басып тура берет, аны басып алгандан кийин. Бул арткы фар. Бул дворник, арт айнек тазалачу. Анан кийин мына жанагы мен силерге биринчи бөлүмдүн акырында айтып кеткендей, мына арткы каретканын телескоптун мунун жылдыруучусу. Муну басканда кадимкидей иштейт. Мен силерге мындай көрсөтүп коеюнчу. Мынакей. Бул кнопканы басабыз. Уже белги берди. Арттагы мен көрсөткөн давление берген манжетте уже май жок, давление жок. Аны муну менен спокойно өзү менен ручной до конца жылдырып муну бул жака жылдырат дагы. Мунун өзүн коушту түшүрүп tutsa жылат. Бул ручной режимде болот. Муну жылдыра турам, мына цилиндр жок. Мынакей. Ошондой. Дагы бир режим 3SX дагы бар. Муну режим плавающий коуш деп коет. Буну көтөрүп туруп ылдый басса, коуш амортизация берип ойноп калат. Жолдо транспортный режимде бара жатканда мындай амортизация берип жакшы кетет, жеңил трактор. Мунун өзүнүн амортизатору же рессору жок. А бул экономичный режим дейт. Арткы коуш менен иштегенде, телескоп менен муну басып койсо, экономичный режим жай иштеп калат. Мынакей. Муну X сыяктуу болсо, мындай. Мына мен муну режимди басып атамын. Поворот. Мына. Мынияка бул жака басып атамын. Мына. Эми бул жага кайра артка кайтты. Дагы бир жагы эми муну жагына бассам, мына түшөт. Мына түштү. А муну жака кылсам X'ти. Коуш общий стрела көтөрүлүп атат. Экинчи рычаг. Дагы мына бир режим. Коуш кетти. Мен түртүп атамын X. Мына X'тин бул жагы түшүрүп атамын. Бул жак ачат коушту, мына ачып атат. Бул жак X'тин. А X'тин бул жагы коушту жабат. Бул одновременно акырындап үйрөнүп кетсе болот. Мындан коркуштун кереги жок эч качан. Жүрөктү ток кылып иштесе, ал боло турган нерсе эң мягкий, эң жеңил, эң мындай кандай десем, оңой айдоочу трактор. Азыр 21-кылым видеону бөлүшүп коюңуздар, бир адамдын иштеп кетишине бир мотивация болсун ошол видео. Бул жалаң электронный үчүн көп жери. Мына GCB'де бул көбү муналардын бардыгы бул панелден көрсөтүп турат, бул жактан. Үзгөндөрдү мына бул жактан. Мынакей. Мына мен азыр транспортный режимге койдумбу, ортого. Мына мендип көрсөтүп турат өзү полностью. А ушул нерсе 3SX бул панелден көрсөтөт. Анан кийин электронный үчүн бул нерсе айтып кетейин. Бул мунул жерде мына 4 болут менен кармайт. Предохранительдер главный. Свет, лампочка күйсө, күйбөй калса, дворник иштебей калса, сигнал иштебей калса, ушул жерде ачса, реле предохранитель бар. Чыңгыз Шер каналынын катталуучулары, кийинки бөлүмүбүздө мотор боюнча кене маалымат беребиз. Иштеш боюнча да маалымат берип кетебиз. Видеону бөлүшүп коюңуздар. Видеону бөлүшүү, подписка, катталуу бекер.